Сен бирөөнүн акысын жеп атасың, же тармактык маркетингде бирөөнүн акысын жеп каласың. Ошон үчүн арам деп айтыштан мурун сиз бул боюнча бир аз түшүнүк алып алыңыз. Себеби сиз түшүнбөйт экенсиз, билбейт экенсиз, сабатыңыз бул темада жок экени көрүнүп турат да. Чындап эле каржы пирамида, жашыруун каржы пирамидада сиз бирөөнүн акысын жеп каласыз. Дал ошол себептен мен аларга каршы күрөшөм дайым. Керек болсо менде YouTube'да ал боюнча өзүнчө плейлист бар. Ошол жерде мен бүт буну кантип таанысы болот, кантип айырмаласа болот, чыныгы тармактык маркетинг кандай, каржы пирамидасы кандай, аны менен иштегендердин аягы эмне болуп бүттү, канчасы соттолду, канчасы өзүн өзү асып алды. Ушул сыяктуу окуялар бүт бар. Бул боюнча мен дайым күрөшөм. Ал чындап арам нерсе. Бирок чыныгы тармактык маркетинг эч качан арам эмес ал. Чыныгы тармактык маркетинг арам эмес, аны арам дегендер бул боюнча түшүнүгү жок болуп туруп айтышат. Азыр мен ошол сиздин сурооңузга жооп берип кетсем, бирөөнүн акысын жейби жебейби. Бул боюнча биз чубак жараматтылык менен да сүйлөшүп кеткенбиз. Түшүндүрүп анын айткан сөзүнө катасын көрсөтүп бергенден кийин ал биздин ислам экономикабыз жаш илим, адашышы мүмкүн, сиздер сыяктуу адистер биз менен талаш керек. Ошондо чындык жаралат деп айтканда. Андыктан мен силерге комиссия чогултуп берем деген болчу муфтияттан. Бирок тилекке каршы өмүр кыска болуп калды. Эми түшүндүрүп кетейин, кандайча бирөөнүн акысын жебейсиз. Аны түшүндүрүштөн мурун мен сизге бир нерсени түшүндүрүп кетсем, сиз тармактык маркетингдеги ишти сиз ар күнү жасап жүрөсүз. Акысыз жасап жүрөсүз. Сизге эч ким акы төлөбөйт, бирок сиз аны бекер акысыз жасап жүрөсүз. Кандайча? Мисалы үчүн айталы, Айбек өзүнүн жумушунун жанында Буратино деген бир жакшы кафенин жарнамасын көрүп калды, жумушуна жакын деп, анан барып тамактанып көрдү, шашлыгы жакты. Айбек кардар ошол ал өзүнүн тааныш Медерге айталы, жарнак кылып айтты, жүр ушул жактын шашлыгы жакшы, жүр ушул жактан тамактаналы дейди. Медер жеп көрүп жактырып, ал да өзүнүн коллегасы айталы Айгүлгө мактап айтты, жүр ошол жактан шашлыгын жейли, мен сени шашлык алып берейин деди. Экөөсү барып тамактангандан кийин Айгүл да жактырып өзүнүн таанышы Назирага жарнак кылды, жарыя кылды. Ушул жактын шашлыгы жакшы экен деп чакырды. Натыйжасында эмне болду? Ошол Буратино кафесине Айбектин жарнамасынын жардамы менен жана андан кийин келген кардарлардын жарыясынын жардамы менен көптөгөн кардарлар келүүдө. Биз ушинтип өзүгө жаккан кызмат акыны же өзүгө жаккан продукцияны дайым товарды мактайбыз. Ошол нерсени жасаган ишкерлерге биз кардар табууга жардам беребиз. Акысыз, бизге акы төлөбөйт, бирок биз ошону жасап беребиз. Ушул учурда сиз ойлошуңуз мүмкүн, бирөөнүн акысын жейт же жебейт дешиңиз мүмкүн. Түшүндүрүп кетейин. Ушул учурда ошол кафенин ээси бизге эч кандай акча төлөбөйт, ошол жарнамалаш үчүн. Биз ошол себептен акысыз жасап жүрөбүз. Бирок кафенин ээсине биздин иштегенибиз эсебинен акча түшүп атат. Ал жарнама темасында, реклама кылуу темасында ал иш жасаган жок. Болгону алгачкы кардары Айбек келиш үчүн ал менет жасады. Бирок Медер, Айгүл, Назира келиш үчүн ал эч кандай жарнак темасында, реклама темасында ал эч кандай менет жасаган жок. Бирок ага акы түшүп атат. Көрдүңүздөр, бул жерде сиз арам десеңиз окшойт эле. Бирок сиз антпейсиз. Эми ушул тармактык маркетинг компаниясы ушуну билип калып, түшүнүп калып, көрсө чындап жактырган кардардын рекламасы бул эң күчтүү реклама экен. Биз ошол акчаны баары бир блогерге же телевидениеге төлөмөкпүз. Ошолорго аз төлөйлү дагы, мисалы үчүн айталы, реклама бюджетибиздин бир айталы 20% ошол рекламага бөлөйлү дагы, калган 80% биз кардарлар жарыя кылса, ошол кардарлардын ишин уюштурса, ошолорго төлөп берели. Бизге кардарлардын рекламасын уюштуруп бергендерге төлөп берели деп атат. Ал жерде кардардын акысынан алып, чөнтөгүнөн алып берип аткан жок. Кардар ансыз деле жөнөкөй кафе же тармактык маркетинг кафе, жөнөкөй айталы баш жуучу шампунь базарда сатылган же дүкөндө сатылган, же тармактык маркетинг аркылуу сатылабы, айырмасы жок. Иши кылса баардык учурда рекламага, жарнамага деген бир бюджет болот. Ошол бюджети жок, ал шампуньди же ал кафени эч ким тааныбайт. Ошол эл таанымал болуп, ал элдер келе башташ үчүн ошол бир рекламага бир бюджет болот. Ошол бюджеттен чыгарып төлөп берип атат. Кызмат акысы үчүн. Сен кардар келдиң, кел анда сага ошол кызмат акың үчүн төлөп берейин деп атат. Ал кардардын чөнтөгүнөн алып аткан жок ал. Түшүндүңүздөр, Ошон үчүн бул жерде бирөөнүн акысын жемей жок, ал жерде бирөөнүн акысын жейсиң деген жок ал. Эгерде сиздин астыңыздагы адам иштеп атат, ошонун акысын жеп атасың десе, ал акыны алыш үчүн, ошол сиздин астыңыздагы адам иштеш үчүн сиз өтө көп менет кыласыз. Муну сиз билбейсиз. Кээ бир хайп компанияларда көрүп алып айтышыңыз мүмкүн, бул жөн эле каттап койду деп. Ооба, жаңы келген компанияларда болуп калат. Бирок көпчүлүк иштеп аткан компанияларда ал нерсе көрүнүш жок ал. Сен менет кылып ошол адамды үйрөтмөйүнчө ал жакшы реклама кылып кардарларды көп деле алып келбейт да. Көп болсо бир экөө алып келет, ал эми тыйын копейка түшөт да, ал бирөөнүн акысын жейсиң дегенге барабар эмес. Ал жөн эле өзү жактырып эле башка кафени деле, башка продукцияны деле реклама кылып атат, бирок ага бир тыйын бербей атат. Ал эми тармактык маркетинг компания сен кардар алып келип бериптиң деп белек же арзандатуу берип атат. Ал эми көп кардар алып келсең, анда биз кызмат акы төлөйбүз деп атат. Ошого сиз айтышыңыз мүмкүн, мен 2 кардар алып келдим, мага акча түшпөдү. Ооба, 2 кардар менен гүлдөө өнүгүп кетпейт. Ал эми сиз эч бир бизнес курулбайт да андай 2 кардар менен. Ал эми сиз 10, 15, 20 кардар алып келсеңиз, кандай бир жакшы суммадагы соода болсо, ошодон сизге кызмат акыңызга жарыя жасадыңыз, бизге кардар алып келдиңиз деп төлөп берет. Ошон үчүн бирөөнүн акысын жеп атасың дегенден мурун сиз биринчи түшүнүк алып алыңызчы.
кандайча бирөөнүн акысын жеп атасың деп сурасам, эч ким көпчүлүк жооп бере албайт. Сен тиги соода кыл да ошодон түштү. Анда кафенин ээсине дагы тиги соода кылды, бирок жарыя кылбады ал. Жарыя кылган үчүн бирөөгө белек дагы бербеди, арзандатуу да бербеди. Ошентип уялбай салып алды. Анда ошону арам дегиле анда менимче. Элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон, элдер жакшы көрүп жарыя кылган бизнестердин баары арам экен деп түшүнөлү анда. Анда болбойт экен да элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болсо, бул арам болуп калат экен деп түшүнөбүз. А бирок жок, ошол элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, анан ошол кызмат акы төлөп атат. Бул тармактык маркетинг компания өзү төлөп атат. Биз келип кыстап бизге төлөйсүң деп компанияны биз кыстаган жокпуз. Ал өз ыктыяры менен мен блогерге төлөгөндүн ордуна блогер жебеген самсасын мактайт. Ырчып жебеген самсасын мактайт. Мен ошого төлөгөндүн ордуна андан көрө мен ушуларга берип атам деп атат. Мунун кандай арам жагы бар?